Совет бийлиги кулап, өлкө эгемендүүлүк алган 30 жылдан бери дин эркиндиги өнүгүүдө. Айрым учурларда диний сабаты начар жарандар түрдүү азгырыктарга берилип, диний фундаменталисттик маанайдагы идеологиялардын жалган түшүнүктөрүнө алданып, тыюу салынган уюмдардын катарына кошулууда. Бул салттуу ислам динине каршы келген көрүнүштөр. Чындыгында ислам тынчтыктын, амандыктын жана бейпилдиктин дини дейт алымдар. Биздин динибиз ыймандуулук менен биргеликте билимдүүлүккө, эмгекчилдикке, боорукерликке, ырайымдуулукка, адамдарга жардам колун сунууга үгүттөгөн дин болуп эсептелинет. Жанагындай зордулук, зомбулуктан тыйган дин болуп эсептелинет. Аракечтиктен, уурулуктан, калпычылыктан, алдамчылыктан тыйган дин болуп эсептелинет. Ошонун негизги өзөктөрүн жакшылап, мамлекеттин колдоосу менен жакшылап биздин салттуу динибизден коюлат. Ата бабабыз тутуп келаткан Ханафи мазхабыбыздын негизинде элге өткөрүп бере турган болсок, бизге бул чоң күч берет. Салттуу ислам дини Куран менен сүннөттү карманууда, исламга каршы келбеген жергиликтүү өзгөчөлүктү жана маданиятты тааныган дин. Ал ата бабалар карманып келген Ханафит мазхабындагы дин. Учурда коомчулукка дал ушундай салттуу ислам аталышындагы диний саясатты жайылтуу иштери жүрүүдө. Адистер өлкө калкынын дээрлик 90% тутунган тынчтыктын дини улуттук каада салтка, үрп-адатка, идеологиялык көз караштарга каршы келбей турганын айтууда. Ханафи мазхаб боюнча, Матруди акыдасы боюнча деп алдымдарыбыз айтып атпайбы? Ошол багытта иш жүргүзүп, мамлекет менен эр шаркак эч кандай талаш тартыш жок, коомдун өнүгүүсүнө салым кошуп келе жатышат да. Ислам дининдеги баалуулуктар Кыргызстандагы биздин кыргыз идеологиясына эч кандай каршы келбегендигине мындай бул кабар берет. Ошол себептен ушул ислам баалуулуктарын биз Кыргызстандагы коомду өзгөртүүдө, жашоого мындай сиңирүүдө мындай биргеликте иш алып баруу максат. Өлкөдөгү диний кырдаалды талдоо көрсөткөндөй, учурдагы социалдык маселелер диний билим берүү жана тарбия менен тыгыз байланышта. Серепчилердин айтымында ага каршы күч колдонуп, жыйынтык бербей, тескерисинче абалды корчотуусу мүмкүн. Алар ошол себептен бул багытта агартуу иштерин жүргүзүү керек деген пикирде. Ал үчүн алгачкы иштер башталган. Ага ылайык билим берүү мекемелеринде дин түшүнүгү тууралуу кошумча сабак киргизип, медреселерде диний окутуулардан тышкары кесиптик предметтер да окутулат. Бүгүнкү күндө ошол биздин жаштарыбыз, медресе жаштары 2300-дөн ашык жаштарга кесиптик билим берүү бердик. Ушул кайсы кесиптер деп айта турган болсок, ушул кесиптин 8 түрү боюнча. Тактап айтсак, ошол ашпозчу, кондитер, сварщик, электросварщик деген электромонтер, компьютерди колдоно билүүчү, тигүүчү жана арычылык деп коебуз, бал челек өздөштүрүп ошол бал тартуу боюнча. Негизи 8 кесиптин түрү менен бүгүнкү күндө иш алып барып атышат да окуу жайлар. Дин комиссиясынын маалыматы боюнча өлкөдө жалпысынан 3257 диний уюм каттоодон өткөн. Кыргызстанда 100дөн ашык диний билим берүү мекемеси, 10 ислам институту, 2,5 миңдей мечит жана 2800дөн ашык имам бар. Талайгүл Эрматова, Денис Курганов, 5 канал.